Bismillahirrahmanirrahim. Salamым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, көлдүк бир туугандарыбызга, нарындык бир туугандарыбызга, чүйдүк бир туугандарыбызга, таластык бир туугандарыбызга, берагыраак келгенде Токтогул бир туугандарыбызга, Ош, Жалал Абад, Баткендик бир туугандарыбызга саламыбыз болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, бүгүн 3 январь 2021 жыл. Дагы эле баягы ороз айым сени менен мен эч байланыша албадым карындашым. Качасың эле качасың, сени бир жей тургандайчы. Биздин Садыр Кожоевдин адамдары андай анчалык эмес. Бирөөлөрдү уруп, коркутуп, андай кыла турган эмес. Биз ушундай эле жаман сүйлөп аткан болсоң, силер тиз кагазды окуп айткан болсоңор, биз чын жүрөгүбүздөн эле сүйлөйбүз карындашым. Азыркы дагы чыккан интервьюң кой дегенди укпай эткенсиң да, баягы мындай бирөөгө көз казсаңар өзүңөр түшөсүңөр да. Мен сага айтып атам, сен азыр чыгып алып өзүңчө кыйын болуп 5 миллион адамдын атынан, кыргыз элинин атынан деп сүйлөнүп атасың да. Сен өзүңүн атынан сүйлө. Адакан Кемсанбаевди колдоочулар бир саналуу эле болуш керек. По-моему 100 или 200. Ошолорду кошуп сүйлө, биз 200 атыстан силерди Делебатта сизди дебаттан күтөбүз депчи. Ана кыргыз эли 5 миллион калкы сизди күтүп атат депчи. Дебатты койгулачы карындашым, мен силерден суранамчы. Дебаттардын бардыгынан дебаттан жадабадыңар. Дебат ушакчылардын эмес экенин Садыр Нуркожоевич Алла Тааланын жүрөгүнө каалап айтат. Эмнегедирчи кой деп атат да. Ал жерде мына бүт президент болгондор бүт дебатта ошол жерде болушкан. Соромбай Шарипович дагы, Бабанов экөө ошол жерде дебатта болуп, бири-бири менен айтышып, аябай кызча болгон. Эки элдердин бөлүндүрүүгүнө кылып, Садыр Нуркожоевич ошол адамдардын экиге бөлүнбөгөнсүн каалап атат да. Ошол дебатка даярланып келип атышат Адакан Кемсанбаевдер, бүт бардыгы канатысы, бардыгы дейм, алар деле бир туугандарыбыз. Даярланып атасыңар да, түнү менен кайсы суроону берип, эмне кылып өчүрсөк, анан баягы дагы көчө бандитиңи дагы баштайсыңбы деген суроолорду берем деп. Бирок адам ойлогондой болбойт, урматтуу бир туугандар. Алла Таала өзү айткандай болот. Көрдүңөрбү, силер айткандай, силер ойлогондой болбой калып атат. Ушу дебатты эптеп бир кычыгын таап уят кыла калайын дедиңер эле. Кудуреттүү Алла Таалам Садыр Нуркожоевдин жүрөгүнө салып атат. Садыр да, Садыр, Кудайым буйрса Садыр деп коебуз да. Эмнегеди каалап айтат, адам бир нерсеге көңүлү тартпаса барбаш керек да. Мен деле бир жолго чыгып бара турган болсом, көңүлүм тартпаса барбайм. Значит, бир нерсе болот. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич ал нерсени каалап айтат. Садыр Нуркожоевичти бул КТР түгүнө жетип бүткөн, көңүлүнө тийип бүткөн КТР. Ошо КТР элдик канал да. Бул элдик канал эмес эле, бул илгерки бийликтердин каналы болчу. Бирок Садыр Нуркожоевич аны КТРди колдонбой атат да, эмнегедир барбай атат. Садыр Нуркожоевичти КТР жамандай берип, ушундай жүрөгүнө тийип калыптыр. КТРдин эшигин аттагысы келбей атат го дейм да. Кудайым буйрса президент болуп келип калса, алардын баарын жаңылап, анан эшигин башка жагынан ачып, анан ошол жактан дебат кылдырабыз, кудайым буйрса. Өзү дебаттын кереги деле жок. Анан карындашым, мен сага эскертип бергем. Өткөндө сага номерими калтырдым эле, чалбадың, оогу жок эле сүйлөп эле, бир адамдын сөзүнөн кармап туруп алат экенсиңер да, дебатка келиңиз эле депчи. Дебатка ошо Адакан Кемсанбаевди колдоп аткандар келгиле КТРге. Адакан Кемсанбаевичке суроо бергиле, бири-бириңерге суроо бергиле. Силерди КТРди эч ким көрбөйт. Мен КТРди көрбөйм. Азыр элдин бардыгы телефонун кармап калышкан. Телевизор эч ким көрбөй калды азыр. Телевизордо ошо силер жанагындай чагымчылдар көрөсүңөр, ошол нерсеничи. Биз аларды КТР көңүл менен калган, өзү КТР элдин бардыгы билет. КТРди эл көргүзөм келбейт. Ушакчылардын нерсесин токтоткула, иш жүзүнө ашыргыла. Садыр Нуркожоевич 5 миллион сизди күтүп атат дебей, антип жалган сүйлөп, 100 адам күтүп атат деп кой, биз деп. Анан Садыр Нуркожоевич 5 миллион 6 миллион адамга уже жолугуп бүттү. Дагы эле жолугуп атат. Элге дебатты Садыр Нуркожоевич ачык кылып атат, ачык элдин алдына, стадионго элден суроолорду алып, кандай сонун дебат болуп атат. Эмне болуп ошо башыңар жетпедиби силердинчи? Садыр Нуркожоевичтин суроолоруна элдер кандай жооп берип атат? Элдердин суроосуна Садыр Нуркожоевич кандай жооп берип атат? Ушундай илактагыдай болуп жооп берип атат. Урматтуу бир туугандарым, токтоткула эми, Кудайдан коркойлу. Аман эле болгула да. Ороз айым, сенде кулак деле жок экен да, бир сүйлөгөн сөздү укпайт экенсиң.